Мына кечээден бери ушул мен бул жакта 3-чү микрофон. Себеби тиги жак мага боюма ыңгайсыз экен. Ошон үчүн 3-чү микрофонго чыктым. Бирок бул микрофон мен сурабайм. Эч кимден бул эл берген микрофон. Орунбековдун микрофону эмес. Бул элдин микрофону. Ошол элдин үнүн жеткирейин деп атам Алмаз Акынжанов сизге. Мына Аламидин районундагы караштуу Арашан айыл өкмөтүндө Арашан деген тоо койнунда керемет бир айыл бар. Ошол айылда 5000ге жакын эл жашайт. Мына азыр күндүн суугунда күн сайын эл эрте менен шаарга чыга албай, айылда камалат экен. Кечинде шаардан барып айылга кире албай камалат экен. Себеби 7 апрель көчөсү менен барып Тетектан 5 күнгөйдөн өтүү, анан Арашан айылына оңго бурулар жерде дагы светофор жок, айылга кире албайт. Эрте менен тиги ары жактан Койташ, тетиги ары жактан Аламидин районунун эли бүт шаарга түшүп келаткан эл көптүк кылып пробка болуп дейт, айылдан чыга албай калабыз дейт. 5 күнгө жакын эл дейт. Ошон үчүн 7 апрель көчөсү менен барып Арашанга оңго бурулуучу жерге светофор коюп берүүнү суранып атат. Окуучуларыбыз жолдон өтө албай атат дейт. Окуучуларыбыз ушул бир кырсыкка учурап калбасын, мектепке кечигип атат, жолдон өтө албай дейт. Ошон үчүн ошол жерге бир бул эми чарбалык маселе. Анан кайсыл жерден айтабыз? Элдин микрофонунан айтпаганда. Анан экинчиден муногу алардын автобус маселесин айтып атат. Бир автобус барат экен, күнүнө 2 жолу, 12-чи автобус барат экен. Ай биз анан машина көп да дейт. Автобусубуз жок, шаарга келе албайбыз дейт. 12-чи автобус 2 жолу барат экен. Эрте менен бир, кечинде бир. А 51 тиги Таш Мойнокко чейин барат экен, ары жагы 3 километр Арашанга. 51-ди ошол биздин тиги центрибизге, борборубузга, магазиндин жанынан бир неме аянтча бар дейт. Ошол жерге чейин эле 3 километрге келип, кайта турган кылып бериңиздер, муну кимге айтабыз дейт. Же аким укпаса, айыл өкмөттүн колунан келбесе, шаардын мэрине кайрыла албасак деп мына мага кайрылып, мына ушунча киши, 500дөн ашуун киши кол коюптур. Мына мен калп айтпайын деп алып алдым. Факты менен сүйлөйүн, анан окуп алып чыкпаптыр дебесин. Бизге үйрөтүшпесин. Мыйзамды биз семичкедей чагып окуйбуз. 21 октябрда коомдук талкууга коюлган мыйзамдарды ачып окуп, комментарий берсек, комментарийлер кетпей турган коомдук талкууда. Бул кечеги мыйзамдарды мен 10 жолудан окуганмын. Себеби мен маданият министри болгонмун, ошон үчүн бул эл акыны деген наамды бул. Рахмат.